негизгиси жана зордук зомбулук көбөйүп кетти. Зордук зомбулук жаңылыктарды ачсаң эле тигини кызды зордуктап кетти. Кичинекей баланы зордуктады. Анан ошо интервью бергендер тиги керек болсо ошо милициянын чоңдору, депутаттар сүйлөдү. Ошол мындай ключевой кишилер, молдолор баса ошо кыздарды күнөөлөй баштады. Мисалы мектептеги кыз өзү күнөөлүү экен да, зордуктап кеткенге. Эмнеге анткени кыска көйнөк кийип алыптыр да. Мен мындай сураңгасып, жана мен ар дайым мындай убежденный болчумун да. Аял киши чечинип талтайып жатып алса дагы зордуктаганга эч кимдин укугу жок да. Анан кыздарым өсүп келатат. Анан ошо коопсуздана баштадым да. Анан келинчегим дагы айда баштады. Эмне деген коом болуп атат, биздин кыздар кимге тиет дегенсипчи. Анан ушундай жашайт. Анан аларга каршы видеолор чыгара баштадым. Ошодон баштап түрткү болуп. Каршы деле эмес, өзүм оюмду да, эми деген кантип жертва деген жертва, күнөөлүү деген күнөөлүү. Ошону мындай жөнөкөй эле формула, аны деген усложнять этип. Акты ак, караны кара деп айтат. Акты ошо мындай түз адилеттүү эле сүйлөп турса, адилеттүү эле чечимдер чыгарып турса, адилеттүү эле соттоп турса эле ошол эле да, ошону чыгара баштасам, ошондо кичине популярный болуп кеттим окшойт. Ошондуктан анан блогер болуп калдым.